Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандык жердеш мекендештерим. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Кыргызстан боюнча Бишкек шаарынын Ленин районунан кайра шайлоо болорун баарыңыздар жакшы билесиздер. Бир мандаттууга. Мен Чыңгыз Капаров ошол шайлоого Жогорку Кеңешке талапкер болуп баратам. Номер 19. Урматтуу мекендештер, биз 2,5 миң кылымды карыткан кыргыз элбиз деп көкүрөгүбүздү кагабыз. Же болбосо мынакей эгемендүү мамлекет болгондон бери 33 жыл болуп калды. Кыргыз мамлекетибиз ар кандай кырдаалдарды, оор, жакшысын да жаманын да көрдүк. 6-чы өлкө башчысын алып келдик. Урматтуу мекендештер, Жогорку Кеңешке программасын тааныштырып, ар кандай жомокторду койкойтуп жазып алып барабыз. Бул туура эмес. Себеби Жогорку Кеңеш ал мыйзам чыгаруучу орган. Жогорку Кеңеш элдин өкүлү болчу орган. Ал женге мына 3800 Кыргызстанда мыйзам бар. Жогорку Кеңеш жазган мыйзам менен мамлекет жашайт. Биз жашайбыз. Эл аралык келишимдер деген болот. Жогорку Кеңештин милдети мурун өкмөттүн курамын курачу, азыр андай жок. Денонсация, ратификация дегендерди. Тилекке каршы биздин көп депутаттар элди алдап шайлоонун убагында садик салам, мектеп салам, шагыл салам дейт. Жок, андай эмес. Өкмөттүк контролдойт. Ал аткаруу бийлигинин милдети. Урматтуу мекендештерим, биздин ата-бабабыз Жузуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Байел Исакеев, Төрөкул Айтматов аталарыбыз мындан 94 жыл мурун ушул мамлекетти, кыргыз мамлекетин түптөйбүз, түзөбүз деп 40 жашка чыкпай атылып кеткен. Алар өз кызыкчылыгы эмес, келечектеги бизге окшогон урпактарынын мынакей азыр эмне болдук. 33 жылдан бери жерибиз сатылды. Советтер Союзу курган завод, фабрикалар талкаланды. Азыр өлкөдө кандай акыбал? Мына мен дагы Кемпирабад деп былтыр октябрда жыйналыш кылабыз деп 30 саясатчы, журналист, активисттер камалып, 6 айдан кийин түрмөдөн чыктым. Азыр дагы сот ишинде жүрөм. Ушул Жогорку Кеңешке барбайт элем. Бара турган себеби баягы 200 кошаматчы мамлекет талкалаган эр кулдар, жалардын балдары, кыздары баратат. Алардын атасынан мурас болуп калган жер эмес. Жогорку Кеңеште Кудайым буйрса, эгерде чыныгы элибиз шайлап өтүп калсак, мен кандай депутат болгонду ошондо көрөсүздөр. Ооба, жакында эле билдирүү кылдым. Мен кээ бирөөнө жагат, кээ бирөөнө жакпайт. Бирок чыныгы депутаттар болгон. Өмүрбек Чиркешев, Текебаев, Адахан Мадымаров, ошолордой болгум келет. Азыр тилекке каршы биздин бийликте 2000 жылы жер саткандар отурат. Бул Үзөңгү Кош, Кыргыз Республикасы Ат Баш району Нарын областындагы миңдеген гектар жерди 36 депутат 2000 жылы добуш берген. Ошолордун бирөө азыр Камбиндин жетекчиси отурат, Акылбек Үсөнбекович. Анын орун басар Каракрага добуш бергенде отурат. 66 депутат 2008 жылы. Тилекке каршы элибизди тентиткендер мигрант болуп Европага, жаштарды ошол жак алгычкө толгон билими барларды кетиргендер, жана бул жактагы жаштарды жумуш жоктугунун айынан түрмөдө 10 миңден ашык киши отурат. Алар жыргаган отурган жок, жыргагандан сыртка кеткен жок. Биз ар бир Кыргызстандын жаранын кайсы мамлекетте болбосун коргогонго милдеттүүбүз. Жанагы аталарыбыз бизге сактап берген, канын төгүп, көздүн карагендей сактап келген мамлекетибизди биз сактап калганга милдеттүүбүз. Урматтуу мекендештер, мен бир кутурган байдын баласы эмесмин. Мен тайта тайнем колунда чоңойгом. 6 айыман томолой жетим болуп, алардын баары көзөткөн. Бирок жалгыз эмесмин. Кыргыз эли бар. Биз жалгыз эмеспиз. Жараткан гана жалгыз. Ушул шайлоодо, урматтуу мекендештер, жаңылбай, туура шайлашыңыздарды суранам. Биз 33 жылдан бери базаркомдорду, бандиттерди, чала спортсмендерди Жогорку Кеңешке шайлап баратабыз. Өз милдеттерин, функционалный обязанностун так билбеген, оозун кайсы мурдун көргөзгөн депутаттарды кнопка баскычтарды алып бардык. Бул туура эмес көрүнүш. Билим тармагы, айыл чарба тармагы, саламат сактоо тармагы бардыгы талкаланган. Урматтуу мекендештер, бир да өндүрүш жок Кыргызстанда. Мынакей мен жер маселеси, 4 пансионат жана башка боюнча 80 гектар жер кетип атат. Ошолор боюнча Жогорку Кеңеште маселе көтөрүп чыгам. Жана элге керектүү мыйзамдарды жазып чыгам. Алар кандай?
Біріншіден, дүйнені башқарған лидерлер, Чыңгызхан баш болып, Сталин баш болып, еш қачан екі yüzді қошаматшыларды жанына алған емес. Себеп алар менен мамлекетті түптей албайсың, даяр мамлекетте тұрған билікті сақтай албайсың. Азыр депутаттар, же өкмөттө отырғандар, жақшы билим албағандар, заочный бүткөндөр келіп, елді шылдыңдап башында отырады. Бұға жол бербешіміз керек, урматтуу жердештерим. Кейбіреу сұра берет, эмне үчүн сүйлөгөнүңөр тыйбайсыңар деп. Кимди сүйөсүңөр деп, мен өлкөмдү сүйөм, мамлекетимди сүйөм, билимим жетишинче, акылым жетишинче чындыкты талап кылам, айтам. Мен 3 окуу жайды бүткөм. Өкмөттө да иштегем. 26 жашымда депутаттын жардамчысы болдум. Ушул азыркы президент менен жүрүп, куугунтук жеп, жумушуман да кеткем. Кийин президент иш башкармасында экономика бөлүмүндө иштедим. 2019 кеттим. Урматтуу жердештерим. Бир жеңге дагы акча же башка берип барган эмесмин. Тилекке каршы бизде 99% коррупция. Укук коргоргандар азыр чындыкты сүйлөгөндөрдү алып барып камап атат. Бул жакшы көрүнүш эмес. Кыргыз элибизди коркутуп үркүтүп башкара албайт. Тарых барактарынан карасын. Ошол эле Кокон хандыгында кыргыздар эч качан бийликке баш ийген эмес. Азыр чындыкты талап кылгандарды илгерки кыпчактарын кыргызындай кылып, камап, талкалап, оозун басып атат. Чыныгы коррупционерлер, Жумалиевке, Райым Матраимовго окшогондор. Жазыркы бийликте отургандардын баары чыныгы коррупционерлер. 100 миллиондоп жеп алып, 10 миллиондоп төгүп, арзыбаган акчаны казынага төгүп кутулуп атат. Көкүрөгүңүздөргө колуңуздарды коюп, ушул шайлоодо өңүнө карабай, жеке мамилесине карабай, достукка карабай, балаңар, тууганыңарга, куда сөөгүнө карабай, чыныгы адамды шайлагыла, урматтуу жердештер. Бир адам менен эмне чечилет деп ойлойсуздар? Бул илгертеден эле эгемендүү мамлекет болгондон бери 302 палаталуу депутат кезинде эле 20дай депутат легендар парламентте эле башкада 20дай депутат сүйлөчү. Мыйзам жазчы. Кийинкисинде дагы тилекке каршы мына азыр ушул 7-чакырылыштын депутаттары кыргыз тарыхында болуп көрбөгөндөй алсыз, сабатсыз, албетте элдин кандайдыр бир катмарданы шайлашты. Азыр 3-4 элеби бар. Калганы саясий өлүк кнопка баскычтар. Себеби биринчиден коркот, экинчиден курсагым тойсо болду, туугандарым жакшырса болду, жакындарым жакшы турса болду деп жашайт. Жок, биз андайга жол бербешибиз керек. Менин досум эле экен деп ушул шайлоодо алданып калбай, мейли мени шайлабагыла. Бирок барып туруп жок дегенде баарына каршы бергиле. Кимди сүйсөңүздөр эмес, чындыкты талап кылган, билими бар адамдарды туура тандап алыңыздар. Менин аты жөнүм Чыңгыз Капаров, урматтуу жердеш мекендештерим. YouTube'да өзүңүздөр билесиздер, Сооронбай Шарипович менен Роза Исаковнан экс макамын алдырам деп кол топтогом. 200 000 турат. Анда да нарындан качышканда мага бут тосуулар болду. Кызмат берди, барган жокмун. Ленинск районунда. Акимдигин берди 2020-жылы революциядан кийин. Ынтымак партиясына кошту. Мына лидерлер Марлен Маматалиев, Талант Мамуттар тастыктайт. Барган жокмун. Себеби кнопка басыш болгон жокмун. Азыр көбү билбейт. Партия менен баргандар. Урматтуу мекендештер. Мурун фракциядан чыгарып салса депутат болуп жүрө берчисиң. Азыр фракциядан чыкса автоматтык түрдө мандатыңан ажырайсың. Мен айтып, кнопка баскыч болуп баргым келген жок. Ошондуктан бир мандаттуудан качкам. Эми ошол экс-президенттердин 5-өөнүн 2-өөнүкүнө гана бар. Кол тийбестиги 200 000 сомдон айына айлык алат. Андан сырткары 3 миллиондон айына элдин эсебинен каражат бөлүнөт. Алардын жашаганы бекер, ичкен жегени, сыртка учканы, көрүнгөн больницасы, телеохранители, гаиси бар. Анын бар элдин эсебинен айына 3 миллион сом деген эмне? 30 миллион сом бөлүнөт бир жылда. Ошол керекпи бизге? Мен ошого каршы баратам. Урматтуу Ленин району шайлоочулары, менин номерим 19, менин акча берип же агитатор жалдай турган шартым да жок. Болсо да бербейм. Мен сиздерден сураганчы, Кыргызстанда жашаган ар бир адам туура тандаңыздар. Менин номерим 19, аты жөнүм Чыңгыз Капаров. Саламатта болуңуздар.